Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Ода кылгандай эле биздин элдик талкуубуз түз эфирде башталды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, башка дебаттардан айырмасы бул биздин талкууга жарандар эч кандай тандоосу, элеги жок чакырылат жана элден жашыра турган эч нерсе жок. Биздин талкуунун айырмасы мына ушунда. Техникалык жактан анча-мынча кемчиликтер кетсе түшүнүү менен мамиле кыласыздар деген ойдобуз. Анткени бул бүтүндөй бир жамаат тейлеген канал эмес, жалгыз журналист Кандышай Мамыркулованын элдик талкуусу. Эмесе биз бүгүнкү дебатка киришердин алдында эрежелер менен таанышып алалы. Кадимкидей эле дебаттардын эрежеси сакталат. Ар бир катышуучу өзүнүн оюн коомчулукка так, түшүнүктүү жана маңыздуу түрдө бериш керек. Бул катышуучулар эске ала турган жагдай. Ошондой эле айта турган оюн ошол жерден коомчулукка каалашынча жеткирип алса болот. Эми бүгүн чындап келсе саясат, Facebook'та саясат, элдин ичи, тойдун арасы кайда барсаң багы саясат. Эл ошондон тажады, чындап келгенде. Биз эми бүгүн өтө орчундуу, Кыргызстанда өтө орчундуу деп эсептелген бир маселени айталы деп турабыз. Атамекендик өндүрүшчүлөргө чиновниктер бут тозобу же коррупция бут тозобу деген темадагы элдик талкуубузду алгач баштаардын алдында катышуучулар менен таанышып алалы. Жаркынай Өмүралиева, Атамекендик өндүрүшчүлөрдүн өкүлү, ошондой эле Бекжан Төрөканов, жеңил өнөр жайчылардын өкүлү. Бул киши дагы ошондой эле Чынара Мамажакыпова, биздин ишкер. Бул кызыбызды пандемия учурунда көп кыргызстандыктар таанып калды деген ойдобуз. Себеби көпчүлүктөн жардамын аябаган кыздарыбыздын бири ушул кыз. Ошондой эле мына режиссер көргөзүп койсоңуздар, мына бул жерде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү келиш керек эле. Мына ушул жерден элден журттан жашырбай так айталы, Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун учурда маалымат катчылары ким экени, кандай иш алып барып атканы бизге азырынча табышмак. Балким иштешкендер иштешип жаткандыр. Биз бир жумадан ашык убакыттан бери Дастан деген маалымат катчысына бул боюнча айттык. Атамекендик өндүрүшчүлөрдүн маселеси бар экендигин Бакыт Аманбаевке, премьер-министрдин аппарат башчысы, ал кишиге дагы айттык. Болгон жер менен кабарлаштык. Ал эми бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсенбековдун дагы ушул дебатка катышып, ушул жерде чоң маселе көтөрүп чыккан жеңил өнөр жайчылардын үнүн угуңуз деген өтүнүчүбүзгө жооп ала алган жокпуз. Демек, бүгүн Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ордуна мына бул табличка иш алып барат. Биз болгон сурообузду бере берели. Элден качкан өкмөт акыры бир жооп бере турган убакытка келет деген ойдобуз. Эмесе режиссер даяр болсо, видеону кое берсеңиз. 3 эле маска алдык болгону. Аптекадан таппай койдук. Жок. По другому лоту, который выиграла ОСО «Фарватер», такие же респираторные маски были закуплены по 400 сомов. Хотя такие же маски в Бишкеке можно найти, начиная от 30 до 150 сомов. А одноразовые трехслойные маски по тендеру были закуплены по 25 сомов. Хотя такие же маски можно найти и по 10 сомов. Сертификаттардан хорошо. Жанакындай барын алып келдик деди. Кийин биз айттык, мына сапатын текшергенге де консалтинговый компанияларды нанимать этилген учурлар, опыт бар да, аны да жасап деди. Анда хорошо дедик. Почему анда баасы өтө кымбат болуп атат деп мына өздөрүнө айтсам, жок, бизде жазындагы бааны деген ушу кармап турду деди. Кармап турса тендерге катышпайсыңар деп, азыр тендерге спокойно катышып атышат. Азыр отбор болсо иштейт. Көтөрүлгөн маселе мындай. Пандемия Кыргыз Республикасында биздин өлкөдөгү көп жыртык тешикти ачып койду. Мунун ичинде көрсө
кыргыз медицинасынын абалы ыйлагыдай экен. Ага кошумча бизде медициналык жабдууларды, жөнөкөй эле маска тиккенди, сырткы коргоочу кийим тиккенди билбейт экенбиз. Мына ушул тармакты жада калса өздөштүрбөптүрбүз. Анан мына ушул жерде кыргыз өнөр жайчылары ушул абалдан чыгалы дегендей маселени алдыга алып чыгышкан, бирок учурда көп көйгөй жаралган. Биз ушул боюнча бүгүн талкуулалы деп отурабыз. Сөздү сизден баштасак, кыргыз өнөр жайчылары президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаровго чейин кирип чыгыпсыздар. Бизге жана жалпы элге айталы деп келген маселенин өзөгүнө токтолсоңуз. Мен орыс тилинде сүйлөөгө уруксат этиңиздер. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике с самого начала введения чрезвычайного положения в Кыргызской республике, еще с весны, все отечественные производители бросили все свои силы на то, чтобы помочь нашим медикам, нашему населению в борьбе с пандемией. Что мы сделали за этот период? Мы подготовили как правовую платформу, так и производственную платформу. Потому что, насколько всем известно, да, то, что, допустим, в странах ЕС, в странах Таможенного союза очень ценится качество пошива нашего легпрома. И мы своими силами начали изучать опыт Китая, опыт Турции, опыт Европы, как они боролись с пандемией, хотя бы относительно средств индивидуальной защиты. Что мы можем сделать для нашего государства, для того, чтобы облегчить и обеспечить, допустим, рабочими местами наше население, потому что очень многие люди остались без работы, потому что ввели ЧП и все закрылось. Как мы можем помочь относительно рабочих мест, да? Как мы можем оставить денежные средства в Кыргызстане, чтобы это не уходило странам-импортерам. И, значит, начали работать, выстраивать правовую и производственную платформу. На сегодняшний день мы объединили 50 компаний, швейных производственных компаний, которые по качеству ничем не уступают импортеру. Это высококачественный продукт с большой ассортиментной линейкой, которые могут конкурировать на рынке, да, на мировом. С чем мы столкнулись, да, с какими проблемами мы столкнулись? Мы столкнулись с теми проблемами, что нету какого-то национального стандарта в республике, по спецификации которых закупались бы СИЗы, средства индивидуальной защиты для больниц. Мы стали обращаться в разные структуры, в Министерство здравоохранения, нам сказали, да, и нету какого-то стандарта, в МЧС, да, нет, в Департамент лекарственного обеспечения. Вот на сегодняшний день, с лета, получается, 2020 года по сегодняшний день, мы очень благодарны Департаменту лекарственного обеспечения, потому что они разработали национальный стандарт качества, каким стандартам должен соответствовать СИЗ, как его отшивать, по каким параметрам, по каким требованиям. И они привлекли нас, как швейников, да, получается, в разработку этого стандарта, за что мы очень благодарны. То есть они учитывали и наш опыт тоже. Учитывали, получается, опыт пошива СИЗ ЕС. Да, они брали какой-то российский опыт, где-то наш опыт, и мы разработали вот такой вот стандарт. На данный момент идет вторая волна ковида. Вот первая волна ковида, когда была, мы отработали крупный проект «Эрик», да, который МЧС, значит, был организатором этого проекта. Мы отработали, то есть у нас есть опыт крупной поставки СИЗов. Мы сделали это за короткий промежуток времени, выполнили все условия, которые выставлялись, все сделали правильно, хорошо его сдали, чем мы гордимся. Да? Это тоже как показатель очень хороший. Помимо этого снабжаем крупные больницы наши СИЗами. И здесь такой вопрос, вот у нас стал вопрос. Серый рынок непосредственно тоже работает.
в Кыргызской республике, и мы стали... Откуда пошло заражение? Да, это большой вопрос, который, наверное, можно будет обсуждать бесконечно, но вот получается, если брать сырье, из которого пошивается сам СИС, средства индивидуальной защиты, те же комбинезоны или халаты, это сырье должно быть медицинского назначения. Что такое сырье медицинского назначения? Это сырье, которое прошло лабораторные исследования, которое имеет определенные параметры и имеет химическую и биологическую защиту, потому что ковид, да, это биологическая все-таки идет, и химическую, и биологическую защиту. Что мы стали делать? Мы стали выходить на заводы производителей именно медицинского сырья для пошива средств индивидуальной защиты. И когда мы с этим столкнулись, нам объяснили, что один завод производит, значит, ткань, сырье, как агронаправления, так и медицинского направления. Агронаправления, они вот, допустим, если внешне посмотреть, они схожие. Я вот даже могу показать, да, здесь вот я принесла образцы. Вот если внешне посмотреть, не обращайте внимания на цвет. Вот два вот таких вот костюмчика, да. Если брать вот так вот на ощупь, да, немножко на ощупь оно отличается. Но когда делаешь лабораторные исследования, они абсолютно разные. Этот материал, агроткань, он предназначен для кровельных материалов, для кровельных работ, для теплиц, для мебели, да, для производства мебели. Он не имеет химическую и биологическую защиту. Здесь нет мембраны защитной. Этот материал используется для производства подгузников. То есть компании, с которыми мы заключили контракты на поставку медицинского сырья, осуществляют также контракты, там, допустим, с компанией Procter & Gamble, да? То есть на производство именно подгузников. Это тоже, да? Түшүнүктүү. Биз бул жагдайга байланыштуу сурообузду дагы улантабыз. Азыр биз түшүнүк алганыбызга караганда биздин Кыргызстанда ушул СИЗ коргоочу кийимдерди химиялык биологиялык жактан ошол коргоосу бар кийимдерди тигүүнү жана кандай маселелер менен туш келгенин биз уктук бир аз. Эми азыр эле айтып өткөндөй, муну тигип даярдоо, өндүрүштү даярдоо, жалпы кагаздары боюнча дагы керек болсо укуктук жактан дагы көп маселе келип чыккан экен. Муну ушул чечилбей аткан укуктук жагына келсек, эмнеден улам бул ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн ушул СИЗ кийимдерин тигүүсүндө тоскоолдуктар жаралды. Буга биздин кыргыз чиновниктер даяр эмес бекен, же мыйзамдык актылар тиешелүү норма даяр эмес бекен, же жалпы эле ушул медициналык кийимдерди жабдуулар тигүүдө баарыбыз макалөө экенбиз өлкө боюнча. Негизгиси Каныш эжеке, бул пандемия сиз айткандай биздин өлкөбүздө көптөгөн жүргүзүп жаткан иштерибиздеги кемчиликтерди ачыкка чыгарып көрсөтүп койду. Бунун катарында айтып кетсек, саламаттык сактоо министрлигинин же болбосо башка бир өкмөткө караштуу мекемелердин сиз айткандай эле укуктук даярдык эместигин көрсөтүп койду. Даярдыгы жок. Режиссер көргөзүп койсоңуздар, мына ошону Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн өкүлдөрү угуш керек эле. Булар качып келген жок, мына мындай эле айтыш керек. Уланта бериңиз. Өлкөбүздө дары-дармек жана ушул медициналык жабдуулардын жетишсиздигине байланыштуу биздин жеке ишкерлер, булар деген ассоциация түзүп, жеңил өнөр жай ишмердүүлүгү, булар жок болгон, дефицитте болгон кандайдыр болсун жабдууларды камсыздандырайлык деген максатта ишти жүргүзүүгө баштайт. Бул деген кандай десем сизге, жүргүзүлгөн же болбосо өндүрүлгөн ар бир жабдуу же болбосо бир продукция кандайдыр бир талаптарга баш ийиши керек. Кандайдыр бир эрежелердин негизинде тигилиш керек. Макул, биз жеңил өнөр жай өкүлдөрү буну тиккенге даярбыз, гуманитардык жардам катары көрсөтөлүк, жетишпеген жерлерге камсыз кылып берелик деген максатта ишти баштаган атабыз, бирок кайра эле бизге суроо келет. Бул деген медициналык жабдуу же болбосо силер кадимки күнүмдүк тиккен кийимге карата эле окшоштуруп кийим тигип атасыңар дейт. Биз бул суроого жоопту кайра эле ошол өкмөттөн издейбиз. Анда бизге сураныч, бир кандайдыр талаптарды чийип бериңиз, биз ошого карап, ошол эрежелерге караштуу, ошол эрежелерге ылайык өзүбүздүн продукцияны же болбосо жабдууларды өндүрүүгө баштайлык дейбиз.
кайра эле бул маселеге келген кезде же биздин Кыргызстандарт борбору же болбосо саламаттык сактоо министрлиги кандайдыр бир толук жооп бере алган эмес. Ошондуктан биздин өндүрүүгө баштаган продукция же өндүрүлгөн продукция эч качандыр бир дароо эле алып бул мед жабдуу буну кызыл зонага апарып турама туура ковид оорусу менен ооруган адамдар менен иштеп жаткан биздин дарыгерлерге кийүүгө болот же болбойт деген кайра эле суроо пайда болуп калат. Аны ошол суроону чечүү максатында биз кайра эле бир нормадан же болбосо бир талаптарды өлчүшүбүз керек. Жакын эчке айтып өткөндөй эле биздин алынып негизги өндүрүлүп аткан продукциянын сырьёсу чет мамлекеттен келеби өзүбүздө өндүрүлөбү бул медициналык максатта өндүрүлгөн бир продукция болуп сертификациядан өтүш керек же болбосо мыйзамдаштырылыш керек. Ошол талаптардын баарына өкмөттүн тийиштүү министерстволору жооп бере албагандыгына байланыштуу биз өзүбүз демилге көтөрүп бул чет өлкөдөгү мамлекеттер мындай опытты кайсы жерден алган, кандай аткарышат, кандай кылат деп биз баштаганбыз. Негизи ушу үлгү катары өзүбүздүн эле кошуна мамлекетибиз Кытай эл республикасынан жасалып аткан ошол продукциялар кандай эрежелер менен жасалып атат, кандай стандарттарга баш ийет, кандай тигилиш керек, кандай жасалыш керек деген суроолорго өзүбүз жоопту издеп, ошонун негизинде аткарганга баштаганбыз. Жана жакын эчке айтып кеткендей эле саламаттык сактоо министрлигине караштуу департамент, ошо дары дармек камсыз кылуу департаменти менен кошо ушул жеке коргоо кийимдерин жасоо үчүн стандартты иштеп чыгып бирге жалпы бир жумуш жүргүзгөнбүз. Ошонун негизинде гана биздин регистрациядан өткөндөн кийин биздин өндүрүлүп жаткан продукт медициналык жабдуу жана буну колдонгонго болот деген жоопту алып эрежеге жеттик. Урматтуу көрүүчүлөр, бул биздин көтөрүлүп жаткан бүгүнкү талкуунун максаты. Ооба, Кыргызстан сиз кийимдерди, медициналык жабдууларды же болбосо масканы Кытайдан деле алып сатып алып жашай беребиз. Дүйнө жүзү ошентип атат, болуптур. Кыргызстанга өзү сырттан грант, кредит түрүндө акчалар келип атат, шакылдап бүткүл дүйнөлүк банктан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана башка гранттардан. Эми ошону мурдакы өкмөт башчы Абылгазиевке азыр ал күбө катары өтүп атат. Керек болсо Кыргызстанга канча акча киргени, анын канчасы медициналык коргоо кийимдеринен кеткени, канчасы тамак ашка биз таксанында билбей, азыр эл пандемиянын биринчи толкунунан аман калганына сүйүнүп коюп отурабыз. Бул акыры көтөрүлө турган маселе. Көйгөй мында турат. Болуптур. Бизге сырткы донорлордон акча келип атат. Ошону кыргыз чиновниктери талапты оңтойлоштуруп берип, биздин кыргыз экономикасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө түзүп, шарттарды түзүп берсе болбойбу? Биз эмне үчүн сырттан көз каранды болуп, акчабызды сыртка берип жашай беришибиз керек? Мындай суроону мисалы бүгүн Мамыркулова көтөрүп чыкпаса, эртең дагы бирөө көтөрүп чыгат. Биз качан өзүбүздүн экономикабызга бир жардамчы таяныч боло алабыз? Чиновниктер деле, журналисттер деле, окшогон өндүрүшчүлөр жана башкасы деле. Маселе ушунда турат. Мен азыркы суроону Чынара Мамажакыповага узатайын. Чынара ушул пандемия учурунда өндүрүшчү катары, жеңил өнөр жайчылардын өкүлү катары дагы сен да бир чоң сыноодон, жаңы бир көйгөйлөрдөн өттүң да, муну көрдүң. Бизге керек экен. Эң биринчилерден болуп ушул коргоочу кийимдерди тигүүнү колго алдың да, эмнени көрдүң, эмнени байкадың? Биринчиден мына пандемия дүйнө жүзүндө ушинтип чоочутуп келген жаман оору болду. Анан буга эч бир Кытайда болуп атканда, Италияда болуп атканда биздин негизи жетекчилерибиз, биздин башчыларыбыз, чиновниктерибиз ошону көрүп эле турду эле да. Ошол убакта деле даярданып койсо болот экен эле. Себеби ошол нерсе бизге бат эле жетип келди. Аны эч ким тана албайт да. Кандай болгондо дагы ушунчалык тездик менен келди дагы биз ага эч нерсе даяр эмес экен. Даярдыгы жок кирдик. Даярдыгы жок эле кирип алдык. Бизге өтө кыргыз элине ушунчалык коркунучтуу болуп кетти ал жагычы. Анан аптекадагы элементарный жана маскалар жок болуп кетти.
сиз костюмдарды айтпай эле коелу. Сиз костюмдардын бизде кездемелери такыр жок экен. Ошону биз жана ар кандай материалдардын бардыгын алып кездемелерди тиги министрликке алып барабыз, буга алып барабыз. Бизди текшерип бергиле. Бул өтөбү же өтпөйбү, же бул болобу болбойбу. Себеби дегенде бизге медиктер келип атышты да, дарыгерлер бизге костюм тигип бергиле депчи. Анан эмнеден тигебиз биз өзү түшүнбөсөкчү аны. Ар кайсы кездемени алып алып эле бирден тигип көргөзүп аттык. Аны алып барып алып балар бирөөсү жарайт десе, бирөөсү жарабайт дейт. Анан айлабыз кеткенде жанагындай бирдиктүү стандарт жок. Жок, андай стандарт такыр жок. Андай костюмду биз өмүрүбүздө көрүп көрбөгөн экенбиз. Ал илгери бир чума оорусу болгон экен. Ошол оорудан коргонуучу анча-мынча костюмдар болгон экен. Сүрөттөрүн байкап, ошолордон анан же бизде такыр бир оригинал образеси жок. Ушундай кыйналдык. Ошону сүрөттөн көрүп эле айлабыз кеткенде ушундай тигип бериңиз. Кандай болсо дагы биз кирип чыгышыбыз керек, красный зонага киришибиз керек деп ушунчалык жалдырап көздөрүн жалдыратып келгенде биз айлабыз кетип, каалаган материалыбыздан тиктик. Анан кийин ал башында ар кайсы материалдан тигип алып биз мына санэпидстанцияга бардык. Ушул болобу, жарайбы, текшерип бергиле бизге деп. Жарабайт дейт, бардыгын эле жаратпайт. Анан бирок өздөрүндө бир стандарт жок. Стандарт жок. Кандай кылыш керек? Же сиздердин кездеңиңиздер бар, биз тигип берели. Андай да жок. Анан биз жанагы Оксфорд деген материалды ошо интернеттен карап отуруп эле жанагы чуманын коргоочу костюмдун составтары ошо Оксфордтукуна окшош экен да. Ошодон алып алып андан кийин ошо менен көбүнчө медиктер ошону жаратышты да. Ошол абалдан чыккыча силер ошондой иштедиңер. Иштедик ошондой. Ошону колубуздан келгенче аракет кылып, баардык дарыгерлерге жеткизбесек дагы бир канча бир дарыгерлерди, бир топ дарыгерлерди ажалдан арачаладыңар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде өтө көп суроо жаралган. Бул чындап келсе пандемия биздин 1,5 миң кишинин өмүрүн алып кетти. Болжолдуу түрдө азыр пандемиянын экинчи толкуну деп баштан кечирип атабыз, бирок чындап келсе Баткенде Садыр Жапаров менен киши кара жолугуп, тойлордо, кафелерде артка эшигинен кирип, кайра артка эшигинен чыгып тойду өткөрүп эле бир топ жарандарыбыз да ооруп атат, анын ичинен каза болгондор болуп атат. Бул жерде мына ушундай олчойгон маселе туруп атат да. Анан биз ошого карабай Кыргыз саламаттык сактоо министрлиги дагы баардыгын биз кыдырып, өзгөчө кырдаалдар министрлигин дагы эмне кылып атасыңар, бул маселе кандай экен деп журналисттик иликтөө жасап жатабыз катарлаш. Себеби маселе көтөрүлгөнгө жараша комплекстүү көтөрүлүш керек. Аны көтөрүп таштап койгондо бул чечиле турган жагдай эмес да. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын өкмөтү, ага тиешелүү структуралар ушул ата мекендик өндүрүшчүлөр менен биргеликте мына ушул маселени кайсыл жагына чыгарабыз. Биз акыры кыргыз экономикасын көтөрүш үчүн чиновниктер өзүбүз билерман болбой, ата мекендик өндүрүшчүлөр дагы четте калбай, биз бир чогуу иштейбизби деген маселеге акыры келиш керек да. Мен ушул жерде Facebook колдонуучу бар, Нурия Үркүнбай деген, балким өзүбүздө көрүп отурса керек, бул киши бир топ сунуштарды айтат. Макул деп биз бүгүн дагы бүгүнкү айткан сунушунан окуп өтөлү, анан сиз ушуга комментарий кылып, анан сөзүңүздөрдү уласаңыздар дейт. Бул өндүрүшчүлөргө дагы, медиктерге дагы тиешелүү нерсе. Булар дейт дүйнөлүк стандарттарды кабыл албай жатышат. Бул коронавирустун эл аралык стандарты МКБ кабыл албай, тоготпой, өзү билемдик кылып адамдарыбызды кырып алганда эле акыры кабыл алганга мажбур болушту, бирок 1000 адам өлүп кетти дейт. Биздин өзүбүздүн медицинабыз бар, биздин советтик еңги медицина менен иштейбиз, Британия киргизип жатат керек болсо деп, аэростандарт, паспорт стандарттарды кабыл албай дейт, жүрө берип. Ушуга келдик деген нерсе да. Эмне деп жооп бересиздер? Бизде стандартты кабыл ала албайбыз дейт, дүйнөлүк стандарттарды дейт. Ошол себептен деп. Жана башында айтып өттүңүз го дейм, кайра токтолоско. Мы, так как у нас здесь в Кыргызской республике нету лаборатории, которая бы провела исследование, что мы сделали? Мы, получается, закупили сырье первичное у завода-производителя именно медицинской ткани, сделали пошив
определенного вида СИЗа и отправляли это все в Россию. В России мы получили прям аккредитационный орган, выдал нам сертификаты с лабораторными исследованиями, то что да, эта ткань соответствует таким-то параметрам, да, она медицинская на самом деле. То, что качество пошива, да, оно подходит. На этой основе мы взяли декларацию соответствия, там, сертификаты происхождения, да, сертификаты ЕС. То есть по всему таможенному союзу мы имеем право реализовывать данную продукцию, осуществлять поставку. Вот. Но наше правительство не дает нам, к сожалению, разрешения на экспорт. То есть они и сами внутри не дают, отдают Китаю, да, сейчас, и нам не дают, и не дают нам возможности вывоза, да, экспорта, потому что есть Россия просит, Казахстан просит у нас, но мы не имеем права вывозить. Как нам дальше быть? Сколько людей остаются без работы? Мы сказали, давайте, закупите нам ткань, дайте нашим людям хотя бы пошив СИЗов, обеспечьте работой, потому что 1000 людей сидят и ждут этой работы. Сейчас вот идут 3 крупных проекта. Всемирный банк, да, Азиатский банк и Исламский банк выделяют огромные деньги, более $4 миллионов на закуп СИЗов. Мы слышим то, что контракты эти уходят в Китай. До каких пор мы будем кормить китайский народ? Почему бы эти деньги не оставить в государстве? Почему наше правительство не может нас поддержать? Да? Если у нас есть полностью вся документация, если мы можем выполнить это по срокам, по цене, мы даем цены ниже, чем дает Китай. Помимо этого обеспечивать... Министр бүгүн эки түрдүү позицияны айтты. Биринчисинде бүткүл дүйнөлүк банктын, ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкы, кыскасы грант берүүчүлөрдүн талабы менен деди. Экинчисин айтып атат, атамекендик өндүрүшчүлөрдүн баасы кымбат деп. Жооп берип койсоңуз. Каждую неделю Департамент лекарственного обеспечения, также Минздрав, они проводят мониторинг цен. Мы каждую неделю скидываем свои коммерческие предложения, в которых написаны все наши цены. И мы даже сделали сравнительную таблицу, где показываем только по одному проекту экономия в $500 000 в сравнении с КНР, да, с Китайской Народной Республикой. Это первое, да, относительно цены. Второй вопрос, то, что касается требований по закупу СИЗ. Значит, Министерство здравоохранения говорит, что требования выставляет, получается, инвестор. В личной беседе с банками они говорят, мы выделяем денежные средства, а требования, по которым должно это закупаться, уже решает Министерство здравоохранения. Биздин Кыргыз тарап өкмөткө караштуу саламаттык сактоо министрлиги, режиссер дагы көргөзүп койсоңуз, биздин иши жок чиновниктер өздөрүн жок дегенде табличкадан көрүшсүн. Вот. И здесь большой вопрос, по каким техническим параметрам, по каким требованиям должны будут производить закуп СИЗ? У нас большой вопрос. Этот вопрос сегодня мы тоже задавали на пресс-конференции, но, к сожалению, не получили на него ответа. Министрдин орун басарынан татыктуу жооп ала алган жоксуз. Бекжан, мынакей азыр бул жерде талкуудан улам түшүнүктүү болду. Демек, керек болсо чиновниктердин жумушун өнөр жайчылар жасаптыр десек болот, керектүү стандартка алып келүүнү, кандай талаптарга жооп берүү керек экендигин негизи талап боюнча саламаттык сактоо министрлигинде өзү бир ушундай лабораториябы же мындай эксперттик топпу же болуш керекпи, же бул кандай, мунун укуктук жагын кандай чечмелеп бересиз, муну ким даярдаш керек эле, болуш керек беле бизде негизи саламаттык сактоо тармагында? Эжекебиз айткандай эле, кошуна өлкө Кытайда бул илдет үчөө бара айткан кезде эле биздин өкмөт ушуга караштуу бир чараларды көрүш керек эле. Бул дегени медициналык жабдууларды сатып алып келип жетиштүү санын алып келе албаса да, жок дегенде өз үстөгү жеңил өнөр жай өндүрүүчүлөрүнө бир шарт жаратып бериш керек эле. Ошондой кезде биздин өзүбүздүн ишкерлерди колдомок эле. Бул бир
Жаркын Айчка айтып кеткендей эле эл аралык донорлор деле ар бир мамлекетке кандайдыр бир финансылык жардам берип атат. Ошол COVID-19-дун илдетинен кийинки таасирлерин кичине жабып өздөрүнүн ситуациясын же стабилдештирүү максатында алар кандайдыр бир финанс каражаттарын бөлүп жатат. Макул ошол финанс каражаттар биздин өлкөбүзгө келген кезде эмне себептен биздин өнөр жайды колдобойт? Эмнеге ошол сапатта, ошол эле баада бере алган, өндүрө алган продукцияны же болбосо кандайдыр бир жабдууларды башка бир мамлекеттен сатып алыш керек? Эмне себептен ошол эле акчаны өзүбүздүн элибизди колдоп, элибизди баккандын ордуна башка жака жумшайт? Жаркын Айчка айтып кетип атпайбы? Ишсиз калды көптөгөн киши ошол кезде. Биз жеңил өнөр жай бирге 20дан ашук ишкана мекеме биригип, өзүбүздүн кол астыбызда 1000ге жакын кишиге иш берип, иш менен камсыздандырдык деп айтсак болот. Бул толугу менен Кыргызстанды иш менен камсыз кылбады го, бирок кандайдыр бир бөлүгүн ошол убакта иш менен камсыз кылды. Экономикага таяныш десек болот. Таяныш болду. Чынара, сен канча адамды иш менен камсыз кыласың болжолду? Негизи пандемияга чейин биздики 1000ге жакын адам болчу. Анан пандемия учурунда жанагы көбүнчө биз СНГга, Россияга көп кызматташтыккандыктан жанагы биздин товарларыбыз дагы өтпөй калды да ал жаккача. Ал жакта дагы элдер кыйналып атышса. Анан жанагы маска тигип, сис костюмдарды тиккенде биз пандемияда бир 100-200 кишини камсыз кылып турдук да. 100-200 кишини пандемия учурунда жөндө 1000ге чейин. Эми сага суроо. Азыр эле бу жерден айтып өттүк, ЕАЭСтин талаптарына тиешелүү биздин кыргыз өндүрүшчүлөрү продукциясын чыгарат экен, бирок түшүнүксүз себептерден улам биздин кыргыз өкмөтү же ал жака чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт экен силердин товарды менин түшүнүгүмдө, же өзүбүздүн ички рынокко чыгарбайт экен, а биз болсо Кытайдан сатып алат экенбиз. Азыр эле мына өзүңүздөр уктуңуздар, бүткүл дүйнөлүк банк, Ислам өнүктүрүү банкы жана башка жактардан телекөрүүчүлөр жакшы көңүл бурсаңыздар, $4,5 миллион акча каражат келип атат. $4,5 миллион бул Кыргызстандын көп жыртык тешигин бүтөй турган, элди иш менен камсыз кыла турган каражат. Мисалы, ошол акчанын көп бөлүгү кайра эле Кытайга кетет. Алат белең Чынара? Элди иш менен камсыз кылат белең же сага кереги жок акча? Мен ойлойм бул ата мекендик өндүрүшчүлөр биздин мына Кыргызстандын бир 70%-ын жумуш менен камсыз кылып келе жатат да. Мамлекеттин кызматкерлери бир айына 15-20 миңдин тегерегинде зарплата алып иштеген болсо, биздин жеңил өнөр жай тармагында иштегендер ал акчаны жума сайын алышат да. Ал акча менен бир адам бизде иштесе, ал үйүндөгү 4 адамды дагы багат. Ошондуктан мен ойлойт элем, бул жеңил өнөр жай тармагын биздин негизи эле баардык өндүрүш тармакты эгерде биздин мамлекетибиз колдоп бизге ошол акчалардан кредит кылабы же кандай бир грант катары кылабы, процентин жана төмөндөтүп ушунчалык бере турган болсо, мен ойлойм биздин Кыргызстан жакшы эле деңгээлге жетет эле депчи. Азыр эле бу жерден уктум, биздин маселе эмнеде экен? Пандемия болбосо биз ушундай медициналык кийим тигиш керек экенин, аны кийиш керек экенин ата бабабыз кийбесе кайдан билмек элек. Азыр бул маселе чыгыптыр. Аны мына өндүрүшчүлөр өздөрү айтып атат, бу жерде саламаттык сактоо министрлигинин кызматкерлеринин иш аракетин жасап, анын стандартка тууралап дүйнөлүк деди. Дүйнөлүк деген өз түшүнүгү жок экен, себеби Казакстандыкы өзүнчө, Кытайдыкы өзүнчө. Биз дүйнөнү карай берип эле көп нерседен артта калабыз да. Мына ушундай стандарттары бар экен, ошого тууралаган укуктук нормаларды иштеп чыгыпсыздар болушунча. Болбосо таптакыр жайдак экен да. Анан ушундай жагдайларды карап туруп, пандемиянын экинчи толкунунда кайра элге кызматың өтөйт белең? Кудай эми өзү сактасын, могул пандемияда биз экинчи толкунда аман эсен чыгып кетели, бирок дагы деле кыйынчылыктар жок эмес, бар болуп, бардык жерде эле азыр Кыргызстандын тегерегинде көп эле болуп атат да. Анан
Дагы деле биздин врачтарыбыздын сис костюмдары жетишсиз. Биз өткөндө эле көп заказ келген бизге. Азыр бизде жанагындай кездемелерден дагы деле тартышчылыгыбыз бар. Тартыштык. Албетте бар. Себеби мына Кытайдагы биз менен товардын берген жанагы границасын жаап койду. Мына 2-3 ай болду. Бизге товар келген жок. Эч кандай мына жеңил өнөр жай тармагында иштеп аткандар өтө кыйналып атышат азырчы. Өтө кыйнал. Биз азыр Түркия мамлекеттеринен анча кездемелерди алып келип атабыз, бирок 2 эсе 3 эсе кымбат баада алып келип атабыз да. Болгон нерсе менен эптеп элдер жанын багып атышат азырчы. Мына Кытай границасын жапты. Көбүнчө жеңил өнөр жай тармагында Отуруп калышты. Отурмак турсун азыр 60%га кыскарып кетти. 10% азыр. 10% эптеп-септеп иштеп атса. Биз бул учурда саясат менен алекпиз да, эми жалпы суроо. Ошондон кийин жыйынтыктаганга өтөлү. Биз ушул катар менен ушул сиздер көтөрүп чыккан маселенин кызыгып ушул иликтөө жасап атабыз деп мен сиздерге маалымдап кеттим. Ошондо биз бир нерсени байкадык, бардык мамлекеттик органдарды кыдырып көрүп, эң негизги жагдай сиздер көтөрүп чыккан маселе боюнча мыйзам базасы жетишсиз экен. Каралбаптыр. Экинчиси, кыргыз чиновниктери менен өндүрүшчүлөрдүн ортосунда кызматташтык деген байланыш жок экен. Бул кандай жагдайдан экенин түшүндүрүп өтөрсүздөр. Анан эми кыргыз экономикасы өз ара келишүү болбосо, чиновниктер менен өндүрүшчүлөр тил табап, ушундай ишке иштебесе көтөрүлбөйт бул нерсечи. Анан мынтип жүрө берсек, ата мекендик өндүрүш кантип жолго коюлат. Биз кайталап айтам, ушул кыргыз медицинасы момундай болуш керек, кыргыз медицинасы тигиндей болуш керек дегендер билимдүүлөр, өтө билимдүүлөр. Мен муну басым жасап айтайын. Биз бул жерде жалгыз гана өндүрүшчүлөр оңбу тескериби кездемеден кыскасы акча калсын деп тиксин деген жокпуз. Бул жерге келген өндүрүшчүлөр ошол дүйнөлүк стандарт дегенди дагы жалпы каралган кандай стандарттар болот экен медицинада, кыскасы тырмаңдап аракет кылып атышыптыр. Эмне үчүн биздин чиновниктер мындай учурда колдоого албайт деген гана максатты көздөдүк да. Сизге сөз берели. Вот я хотела сказать относительно правовой части, да, данного вопроса. На что сейчас ссылаются министерства? Они ссылаются на то, что вот они нам задали вопросы, что у вас есть? И этот сертификат есть? Есть. Этот есть? Есть. Этот есть? Есть. Да? А есть ли у вас международный сертификат, который нам предоставляет КНР? Мы разговаривали, что мы сделали? Мы разговаривали с представителями международных организаций по сертификации. И на что они нам дали очень четкий и ясный ответ. Ребята, международный сертификат на изделие какое-то не выдается. Выдается международный сертификат на систему качества, менеджмента качества, то есть в каких условиях этот продукт производится. Вот и все. То есть, если они требуют от нас какой-то инспекционный отчет, то что, да, соответствуем ли мы каким-то нормам, да, санитарным нормам, да, прошли ли наши швеи там ПЦР-анализы и так далее, мы можем это сделать все. Помогите, да, сделайте нам условия, мы готовы. Но сами не понимая, что такое международный сертификат на изделие, они его от нас требуют. Да, да. И вот сейчас вся загвоздка в чем? Есть ли у вас этот сертификат? Тогда вы проходите. Нет у вас сертификата? Ну извините. Тогда сейчас мы собираем письма от международных компаний для того, чтобы они дали, да, пояснение, что нету такого сертификата нигде. Есть на СМК, на изделие нет. Демек, өзүбүздү бутка тарткандан башка аргабыз жок экен. Бекжан, сизге деле ушул суроо. Кыргыз чиновниктери менен өндүрүшчүлөрдүн ортосунда кызматташтык кандай жолго коюлуш керек? Эң эле негизгиси мыйзам базаларынын жетишсиздигин сиз байкадыңыз, юрист катары, башкалар байкады. А эмне үчүн буга чейин көтөрүлгөн эмес? Же пандемия болбосо жата берет белек, ушу кыргыз медицинасына ушундай жабдыктар керек экен деп же кандай? Муну бирөө акырып иштеп чыгыш керек беле? Сиз айткандай эле ошол шарттар болуш керек эле. Сиз айткандай эле пандемия болбосо, балким ушул нерселер ачыкка чыкпайт эле, биз дагы билбейт элек. Ушундай медициналык жабдууларды өндүрбөйт элек.
бирок өндүрүүгө кандай десем жашоо шарт ошого бизди мажбурлап жол салып көрсөттү. Биз айла жок ошого барганга мажбур калдык өндүргөнгө. Эгер өкмөтүбүз, өзүбүздүн мамлекетибиз бизди камсыз кыла албаса, эмне себептен биз жөн турушубуз керек, эмнеге биз кайдыгер мамиле жасашыбыз керек деген ойдо кайра эле жасадык. Биз ошонун туура жолун издегенге аракет кылдык. Стандарт кандай болот? Эл аралык стандарт деген эмне? Жаркын эжеке айтып кеткендей эле, эл аралык стандарт эч качан бир буюмга же бир затка берилбейт экен. Ал деген ишкананын, мекеменин өндүрүшүнүн сапатына берилген бир стандарт экен. Эгерде биз ошондой эле эл аралык стандарттар жазылбайт атпайбы? Тигип аткан тигүү цехиндеги адамдар маскачан болуш керек. Медициналык жабдуулар стерильный бир помещениеде болуш керек деген болсо, биз ошондой шарттарды жаратып бере алабыз. А эмне себептен бизди колдобойт? Эмнеге бизге ошол стандарт качествого туура келет да бизди колдобойт? Эмнеге бербейт деген маселелер кайра эле улам көтөрүлүп атат. Чынара, да, можно добавить. Вот здесь еще есть такой вопрос, такой момент очень интересный относительно условий, в которых производятся средства индивидуальной защиты. Это медицинское изделие. Эти вещи одевают медики в красной зоне. И в каких условиях они производятся, это тоже очень-очень важно. Это очень важно на самом деле. А у нас сейчас, допустим, когда выкидываются тендера, так как нет определенных требований, требований, да, специфических, они, получается, выкидывают всякое разное. То есть МЧС выкидывает свои требования, Минздрав выкидывает свои требования, больницы выкидывают свои требования настолько, насколько они могут, да? Вот. И единого нету, единых требований нету. И в тендерах участвуют даже те компании, которые, извините, реализуют туалетную бумагу. О чем мы говорим? О какой медицине мы говорим? То есть, если, допустим, компании, которые имеют лицензию медицинскую, да, регистрационное удостоверение и так далее, то есть они, да, должны, по сути, поставку делать таких вещей, потому что это люди одевают в красных зонах. Это важно, да, это биологическая, химическая защита. А у нас, если могут все участвовать, даже с рынка, да, что-то завозить, те, кто производит туалетную бумагу, да, непонятно из чего могут шить и поставлять этот продукт. А потом вопрос, откуда же идет заражение? Кому этот вопрос? Так, Чынара, ошол өндүрүшчүлөрдүн өкүлү катары деп чакырдык эле. Ушул медициналык кийимдерди тигүүнүн өтө өзгөчөлүктөрүн кандай экенин ушул тигип көрүп, силер үчүн сабак болду да бул нерсечи. Анан кийин кандай деп кабыл алдың? Бул сага мисалы ишкер катары пайдап келет бекен же жок бекен? Эгерде биздин мамлекет ошону колдоп, бизге ошол нерселерди, кездемелерди атайын даярдап берсе, албетте бизге жардам болмок. Жана пандемия учурунда канча деген биздин жумушчуларыбыз ачка отурду. Ошонун 30%-на деле тигип бергенге макул болушту аларчы. 30%-на, 20%-на деле тигебиз деп ушунчалык лишь бизге жумуш берип тургула, биз ачка калып атабыз депчи. Ошондо айла жоктон биз эмне болсо да ошол нерсе абалдан чыгуу үчүн бардык нерсени иш менен камсыз кылыш үчүн чыктыңар. Эми урматтуу замандаштар, ошондой эле бүгүнкү талкууга келген биздин катышуучулар, биз теманы жыйынтыктайлы, жалпысынан түшүнүктүү болду окшойт. Кыргыз өндүрүшү, кыргыз ата мекендик өндүрүшчү, эгерде биз ушинтип бирдиктүү иш алып барбасак, пандемия чыга албаса, сиз кийим керек экенин түшүнүп албасак, ага жараша дүйнөлүк стандарт, анан андай эле мындай эле деп өзүбүздүн бутубузду журканга карап, буту сунбай эле баягы жогору жакты карай берсек, биздин экономикабыз өнүкпөйт. Биз болгону акчанын баары эле Кыргызстанда калсын деген жокпуз. Биздин кыргыз медицинасы да өнүксүн деп атабыз, сабаттуу бололу деп атабыз, элди карап оокат кылалы деп атабыз. Биздин максат ушу. Биз өз алдыбызча кыргыз медицинасы, кыргыз өндүрүшү, кыргыз ушул билим берүү тармагы, кыргыз чиновниктери дегенди акыл эсибизге алмайынча ушул саясат менен алышып тытышып жүрө беребиз. Ошондуктан азыр жыйынтыктоочу сөздү айтайын. Эмне сунуштайсыздар? Жалпы эле сизден баштайын.
Что бы мы хотели, да? Чего бы мы Өкмөткө хотели? эмнени айтат элеңиздер? Эми 1,5 көрүп, маалымат катчылары даяр болгон болсо, жок дегенде жеткирсин. Артем Новиков карайт болсо керек, сиздерге тийиштүү тармакты биз Элвира Сурабалдиеванын өзүнө чыгып чакырат элек. Болгону 2 күн болду. Менимче Сурабалдиева креслосунда эле майлап үлгүрө элек болуш керек. Маселенин маңызын билбегенден кийин адамды эзип келиштин кажети жок болгон. Калган чакырылган тараптар тууралуу маалымат бердик. Сунушуңузду айта бериңиз. Что бы мы хотели? Вот на период, весь вот этот период пандемии, вот был разработан национальный стандарт. Вот этот мы бы хотели, чтобы этим стандартам придерживались, чтобы не было, да, вот один лес, один по дрова. Если есть стандарт, давайте придерживаться его. Если есть технические спецификации, по которым идет закуп, давайте придерживаться его. Давайте будем поставлять качественный продукт на рынок. Не надо брать агро, да, что-то или какую-то там непонятную вещь из туалетной бумаги, извините, пожалуйста. Давайте будем брать на самом деле вещи, которые соответствуют требованиям медицинским. И обеспечим все-таки наш народ, да, рабочими местами. И оставим денежные средства в республике, поможем нашей экономике, выполним наш экономический и социальный долг в том числе. Ансыз деле Кытайга карызбыз, сиздин сунуш? Менде да сунуш ушундай эл аралык донорлордон келип жаткан финансылык жардамдарды өлкөбүздөгү кыргыз медицинасын өнүктүрүүгө, атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоп берсе, бул кайра эле өзүбүздүн салыгыбыз, кайра эле өзүбүздүн өкмөтүбүзгө акча, бюджет. Мына айтылып келатат улам 36 миллиард бюджет дефицит турат. Эмне себептен ушундай мүмкүнчүлүктү колдонбойт? Алып акчаны башка бир жака бергенден көрүп, калтырсын, өзүнүн элибизди камсыз кылсын, ошондой эле ошол акчадан салык алсын, өндүрүшчүнүн салыктары менен кайра бюджетти толуктасын. Ишкер катары Чынара сунушуң? Ушул биздин азыркы маек бизге абдан маанилүү болчу. Биздин азыркы ушул биздин атамекендик өндүрүшчүлөрдү караган министрликтерге түздөн түз айтып кетет элем. Биздин чек ара маселелерин тезирээктен бизге ачып берсин. Себеби биздин мына өндүрүшчүлөр ушунчалык 3 айдан бери, 4 айдан бери ушунчалык кыйналып жатабыз. Чынчына келгенде мына биздин Центральный Азия боюнча эң чоң базар Дордой азыр жумуш ушунчалык 30% болуп калды десем болот. Жана 100% иштеп аткан адамдар азыр 30%га түшүп ушунчалык кыйналып турган убак. Пандемия бардык өлкөлөр карантинде отурушат. Бизди алардын мамлекеттери карап атышат. А биздики карантинге киргизиштен да коркуп атат азырчы. Себеби ачка калса элди ким багат азыр? Эч ким бага албайт. Азыр эл, карапайым эл эптеп-септеп өзүнүн жанын багып келе жатат да. Анан ушинтип эптеп өзүнүн жанын багып келе жаткан карапайым элдер дагы азыр мондой чек ара маселесинен булар же жумуш жок азыр, же мамлекет жардам бербейт. Ушунчалык кыйналып турат азырчы. Бул нерсени эртерээк чечпесе, чек араны ачкыла. Биздин мына пандемияга башка мамлекеттерге бизден могу сис костюмдарды эмнеге биз экспорттай албайбыз? Биз экспорттай алабыз, биздин колдон келет. Ошол нерселерди биздин мамлекет башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп өткөзбөсө, биздин жок дегенде атамекендик өндүрүшчүлөр бул жерде 50% айлыгын алса дагы бул кыйынчылыктан эртерээк чыгып кетет элек. Чыгып кетет. Урматтуу замандаштар, албетте колдосо колдон келет. Кыргыз чиновниктери, кыргыз бийлиги, саясатчылар силердин саясий оюндардан баш аламан жүргүзүп аткан саясатыңардан ар кайсыга чыгып кеткен укуктук саясий талаңардан башкасынан эл тажады. Чынын эле айталы, биз бул атамекендик өндүрүшчүлөрдүн маселесин жөн катары көтөрүп чыккан жокпуз. Биздин МК каналыбыздын бир багыты эне тил, экинчиси ушул эл жер
ошондой эле ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо деген ушул багыттарда иш алып барууну биз башынан көздөп келе жатканбыз. Ушул аракетибиз мындан ары улана бермекчи. Албетте кыргыз медицинасы сапаттуу түрдө иш алып баруусун биз дагы каалайбыз. Ошол эле кезде кыргыз медицинасы көтөрүлүш үчүн кыргыз экономикасы да көтөрүлүш керек. Экономика көтөрүлүш үчүн мына мындай ишкерлерди ата мекендик өндүрүшчүлөргө кыргыз чиновниктери көңүл бөлүп, булар дагы сырттан келген акчаны кайра Кытайга берип, карыздын үстүнө аларды кошо бага бербей ойлоно турган маселе. Ата мекендик өндүрүшчүлөрдү биз менен иштешүүгө, ушул жерде элге айталы деген көйгөйлөрүңөр болсо, көтөрүп чыга турган маселелериңиздер болсо, ата мекендик өндүрүшчүлөрдүн кандай маселеси бар экенин талкууга келип айтып кетүүгө чакырабыз. Сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыздар.